Ağzına ден соолук берсин, ыйман берсин, бир туугандарына, ата-энелерине узак өмүр берсин, ден соолук берсин. Мынакей Кудай буйруп, сиздердин жардамыңыздар менен иншаллах мынакей баштадык биз. Кудай буйруса. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. 2020 жыл 2 январь. Кудай буйруп, мынакей боркер бир туугандардын жардамы менен Мүрөк коомдук бирикмеде тизмеде турган муктаж үй бүлөлөргө азык түлүк менен камсыз кылганга мынакей Кудай буйруса камданып жатабыз. Анан Кудай буйруп бизге мынакей өзүңүздөр көрүп турасыздар, бул видеонун чыгарган максаты, эң биринчи максаты биз алган аманаттарды өз ээсине бердик. Биринчи максат. Экинчи максат бул видео отчет. Как алган нерселерди отчет берип атабыз. Андан үчүнчү максат бул жерде башка адамдарга үлгү болсун, колунда бар адамдарга үлгү болсун, берешен адамдарга үлгү болсун деп мынакей Кудай буйруп видео отчет чыгарып турабыз. Андан кийинки айта турган сөздөр бизде билесиздер жакындарда эме кылганбыз. Стипендия бергенбиз. Кудай буйруп азыр чейректин экинчи чейрегине келдик. Кудай буйруса бүгүн дагы чейректен жакшы чыккандарга иншаллах жакшы окуган балдарга дагы акчалай сыйлык берилет. Анан Кудай буйруп мынакей бүгүн 50 000 сомго азык түлүк алынды. 50 000 сомго жана 30 үй бүлөгө мынакей өзүңүздөр көрүп турасыздар, таркатканы камданып жатабыз иншаллах. Анан бул жерде бизге Россиядан, негизи эле Европадан, Кореядан, Южный Кореядан жана Кыргызстандан берген боркер бир туугандарга ыраазычылык билдирет элек. Ушу сиздердин аракетиңиздер менен ушу Мүрөк коомдук бирикменин иши жүрүп жатат. Ушу сиздердин жардамыңыздар менен, сиздердин себебиңиздер менен иш болуп жатат. Сиздерге Аллах ыраазы болсун. Кайдыгер карабаган адамдарга Аллах ыраазы болсун. Талада иштеп жүргөн, мээнет кылып жүргөн мигрант бир туугандарыма кайрылат элем. Ушул сиздер, ушул Мүрөк коомдук бирикмесин көтөргөн сиздерсиздер, жана Кыргызстандын экономикасын көтөргөн да сиздерсиздер. Аллах ыраазы болсун. Ушул биз Кыргызстан ушул мигранттар менен гана азыр тиричилик болуп жатат. Муну баардыгыбыз билебиз. Анан мен ушу талада иштеп жүргөн боркер бир туугандарды Аллахым жаман баледен, жаман кырсыктан сактасын. Эмне максат кылган болсо ошо максатына жеткирсин. Үй бүлөлөрүнө тынччылык берсин, аманчылык берсин. Эмне максат кылса ошо максатына Аллахым батыраак жеткирсин. Бала чакасына ден соолук берсин, ыйман берсин. Бир туугандарына, ата-энелерине узак өмүр берсин, ден соолук берсин. Мынакей Кудай буйруп, сиздердин жардамыңыздар менен иншаллах мынакей баштадык биз. Кудай буйруса. Алла разы болсун. Рахмат. Эже бата алып коңуз. Бияк карап сүйлөйбүз. Аллах бардыгына кол сунуп жардам бергендерге Аллах разы болсун. Үй бүлөсүнөн тымак бар, ошо иштеген иштери жакшы болуп, ошо аман болушун баары. Ошо Аллах разы болсун бар. Амин. Биякка келет. Бата алып коңуз. Алла разы болсун. Рахат. Сиздерге рахмат, ошо жардам берип атканыңыздарга Алла разы болсун. Сиздерге чоң рахмат. Жараткан Алла өзүң ушу көрүп турган ушу бизге муктаж болушуга бизге жардам берип аткан балдарга өзүң батаң берип аткан Алла. Ушулардын келечеги кенен болсун. Ушундай биздин карапайым адамдарга Аллахтын кудурети менен жардам берген ушул балдарга батаңды берип аткан Алла. Ушулар ушу балдардын үй бүлө болобу каерде жүрсө дагы баардыгы ден соолугу чың болсун. Өйдө кырсыктан сактасын. Ушулар жамандардан адасын, жакшыларга жанасын жараткан Алла. Ушундай бечара кайрымдуулук эмесин иши жолу кенен болсун жараткан Алла. Ушуларга өзүң батаңды бер жараткан Алла. Биз дайыма ыраазыбыз ушуларга жараткан Алла. Өзүң колдо бардыгын. Амин. Жараткан Алла өзүң колдо. Я, тошакын токунбасын. Тоха бата алып кеттим. Allah'ım uşularına den soğuk ver, Kudayım ömürlerine uzun ömür ver.
ар бирине жакшылык бер каалагандайым. Өмүрлөр узун болуп, көңүлдөр чын болуп калсын. Яны Аллахым алыстагы иман мусулмандар ден соолук болуп, өмүрлөр узун болсун. Я Аллах, жардам берген адамдарга, бизге ден соолук берген адамдарга да үйдөгүлөрүнө ден соолук берип, бала чакасы менен кенен чонон жашасын. Я Аллахым, булардын баарына ден соолук бер, ишине ийгилик, тургандан алакан жайып тургандан адамдарына, үйлөрүнө ден соолук бер, өзүлөрүнө ден соолук бер болсун. Азыр мен 5 орунду алдым жакшы окугандарданчы. Кудай буйруса азыр мен силерге наличка 5 сомдон берем. Ушуну туура жака, пайдалуу жака, жакшы жака жумшайсыңар. Өзүңөргө гана, үйүңөрдө проблемага жумшабагыла. Бул силердин өзүңөрдүн мээнетиңер, түшүндүңөрбү? Мен бул кыз жөнүндө баса айткым келет. Бул кыз биздеги тизмедеги турган балдардын арасынан, кыздардын арасынан эң жакшы окуган, рекорд койгон кыз. Биринчи черекте канча бешиң болду эле? Канча? 105. Азыр дагы аябай көп да. Бул кыздын келечеги алдыда жакшы. Сени каалайм, ушул темпте кет. Көп азыр канчанчы классың? 8 класс. Переходный возраст келгенде көп чыдап коет, ошол нерсени кылба да. Бул окуу деген ийгилик аппарат сен. Андан башка эч жака апарбайт. Только ийгилик аппарат да. Мынакей, могу сенин мээнетиң. Махабат, молодец, мынакей 500 сом сага дагы. Бул сенин акчаң, өзүңө кора туттуң, башка жакка киргизбей.